Экономика министрлиги өлкөгө автоунааларды ташып келүүдө түтүн чыгаруучу тутумун милдеттүү түрдө текшерүүнү киргизүүнү сунуштайт. Өкмөттүн токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Ал Бажы бирлигинин техникалык регламентинин талаптарына шайкештигин жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Мындай долбоордун ишке киришинин себеби Кыргызстандагы, айрыкча Бишкектеги экологиялык кырдаалдын начарлашы. Смог боюнча аябай көп суроолор көтөрүп атпайбы, ошон үчүн азыр биз жанакы өкмөттүн деңгээлинде жанакы токтомго өзгөртүү киргизип атабыз да. Жана өзгөртүү билесиз, автотранспорт каражаттары, регистрация каттоочконун бир өзүнчө эжелери бар. Ошонун ичине өзгөртүү киргизип атабыз. Азыр өзгөртүү билесиз, дөңгөлөкчү каражаттын кыймылсыз коопсуздугу боюнча техник регламент бар. Бул Евросоюздун биринде регламент да. Ал 2017 жылдан бери бизде Кыргызстанда иштеп атат. Ошонун ичинде жанакы зыян заттар баары, жанакы өлчөм жана көлөм ошонун ичинен каралган баары. Ал эми кала муниципалитети буу казандарын газга өткөрүү Бишкек шаарындагы түтүндүн абалын жакшыртат деген ойдо. Ошентип Бишкек теплоэнерго от казандарына көгүлтүр отунга өтүү боюнча Газпром менен меморандумга кол коюлду. Бул смогтун чечүүнүн эки жолу бар. Эки тармак чечиш керек. Бирөө өкмөт, бирөө муниципалитет. Муниципалитет өзүнүн иш-чараларынан биринчисин муну аткарып атат. Газпром менен кол койдук меморандумга. Биз азыр Бишкектеги 23 котельныйды алмаштырабыз. Көмүр менен жагылган котельныйлар болчу. Булардын баарын газга Кудай буйруса мага берген иш-чаралардын негизинде октябрдын 20-сына чейин бул иш-чаралар бүтөт. Экологдор болсо Ордо калаанын абасын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын бардыгы мактоого татыктуу дешет. Бирок абаны тазартуу үчүн дагы да аракет кылуу зарыл. Также нужно решать вопрос по застройкам, потому что должна быть определенная. Борбор калаадагы абаны тазартуу ишине комплекстүү кароо керек деп ойлойм. Мисалы, биринчиден шаарды мүмкүн болушунча жашылдандыруу керек. Кийин күйүүчү майдын сапатына көңүл буруу зарыл. Андан кийин шаар ичиндеги жарнак такталарын азайтуу керек. Анткени алар шаардагы абанын алмашуусуна тоскоол болот. Булганган аба көйгөйү шаардыктарды бир нече айдан бери тынчсыздандырып келет. Кыргызстандын борбору дүйнө жүзү боюнча Шанхай жана Мумбай сыяктуу шаарлар менен катар абанын булганышынын индексинде биринчи орунда турат. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.